Эгерде апалар бала тарбиясында билим алып, балдарына жумшактык менен, мээрим менен мамиле кылып жаткан болсо, ал эми аталар өз көз карашында, өз түшүнүгүндө балдарды катуу кол менен тарбиялаш керек деген түшүнүк менен балдарга кыйкырып, орой мамиле кылып жатса, кандай кылабыз? Ошол тема боюнча сүйлөшөбүз бүгүнкү эфир аркылуу. Бүгүнкү эфир аталардын кандайдыр бир буга чейинки өтүшүп кеткен оор стресстик абалындагы балдарга карата мамилеси эмес, аталардын ушу депрессия абалындагы мамилеси эмес, кандайдыр бир проблемалардын үстүндө жүргөн аталардын мамилеси эмес, же болбосо өтө өтүшүп кеткен чарчоонун натыйжасындагы мамилеси эмес, жөн гана уруп согуу менен тарбия алып чоңойгон, уруп согуу менен тарбиялоо норма деп түшүнгөн аталарга апалар кандай мамиле кылышыбыз керек? Ошол жаатта эфир болмокчу. Негизинен динибиз боюнча дагы, психология боюнча дагы аталар бош убактысын балдар менен чогуу биргеликте көңүл ачып, алар менен бирге оюн ойноп, китеп окуп, жолбосо жагымдуу маанайларды өткөрүшү керек экен. Чарчап келген учурда, жок эле дегенде, кичинекей балдар болсо жонуна көтөрүп бир аз ойнотуп, ал эми чоңоюп калган өспүрүм балдары болгон болсо, күн сайын жок дегенде 5-10 мүнөт баласынын акыбалы менен сүйлөшүшү керек. Бала үчүн эртеден кечке апасы менен бактылуу өткөргөн убактысына караганда, атасы менен 5 мүнөт болсо дагы сонун жагымдуу эмоция алган убактысы апасы менен эртеден кечке бирге болгон убактысына караганда жакшыраак жана жагымдуураак, жагымдуу эмоция тартуулай тургандыгын окумуштуулар далилдешти. Эми алар балдарына жакшы мамиле кылып, кыйкыртырбай, бакырттырбай коюунун эч кандай эрежеси жок экен. Бүгүнкү эфир аркылуу мен ошол дайректен кайрылган көптөгөн апалардын ошол атасы балдарына көбүрөөк кыйкырып атат, бакырып атат, урушуп атат деген суроолордун негизинде өзүмдүн билимдеримди бөлүшүп койгум келди. Албетте бул мен өзүмдүн жеке өзүмдүн жеке сунушум эмес, жеке оюм эмес, китептерден, психология тармактарынан алган ар кандай билимдерим боюнча бүгүнкү эфир даярдалды. Бүгүнкү эфир аркылуу 7 сунушту бермекчимин. Биринчи сунуш: эркек менен аял балалуу боло электен алдын бала тарбиясы боюнча бир чечимге келип, башкача айтканда, бала тарбиясы боюнча атанын көз караштары кандай, бала тарбиясы боюнча апанын көз караштары кандай, экөөлөрү биргеликте ошол баланын тарбиясы боюнча бир чечимге келип алганы жакшыраак экен. Бирок агрессивный эркектер жумшак болушу кыйын, алар өзгөрүшү кыйын экен да, мындайча айткандачы. Экинчиден, аял жаңы бала төрөп келген күндөн баштап баланын мындай камкордукка алуу, багуу жоопкерчилигин толук 100% өз моюндоруна алып, атаны чекке, сыртка, экинчи планга таштап коюшат. Башкача айтканда, кармаба балага, тийбе, этият кыл, сен бирдемке кылып коесуң деп сыяктуу баланы коруп, энелик инстинкт менен атадан коруп башташат да. Бул нерсе эркектердин аң сезиминде өздөрү байкабаган абалда менин бала тарбиялоонун алдында, менин балага жоопкерчилик алуунун астында мен керек эмес окшойм. Эне гана жоопкерчиликтүү, эне гана милдети окшойт деген түшүнүкчө калыптанып калат экен. Демек, бала жаңы төрөлгөн күндөн баштап эле аялдар, апалар аталардан жардам сурап, карматып, көтөртүп, баланы берип, акырындык менен памперстерин алмаштырганга чейин жеткирген болгон болсо, өздөрү байкабаган абалда балага мээрим түшүп, ошол баланын жоопкерчилигин алган абалга жетет экен. Андан кийинки үчүнчү эрежебиз: апа өзү үлгү болуш керек экен. Мисалы үчүн, бала чыр салып жатса, жаман бизге жакпаган терс аракеттерин көрсөтүп жаткан болсо, аталардын алдында жумшак сүйлөө менен балдардын акырын айтып, балдардын проблемасын чечип, көйгөйүн чечип, мындай ошол нерсени жөнгө салып кое турган болгон болсок, аталар кыйкырып, бакырып аткан болсо, кичинекей бала андан бешбеттер кыйкырып, уйлайт, коркот, чочойт. Ал эми чоңоюп калган өспүрүм балдарга кыйкырып аткан болсо, алар андан бешбеттер өчөшөт,
тарынат, тултуят дегендей. Анан атага акырындык менен өзүнө түшүнүп келет экен. Демек, апасына окшоп мен деле жумшак айтсам, түшүнүп турбайбы деген өзүнө түшүнүп келет экен. 4-нчү эреже, эгерде ата балдарына оройлонуп, оор мамиле жасап, кыйкырып бакырып аткан болгон болсо, биз ага айтпай кое албай атсак, сыртта жөн тура албай жаткан болгон болсок, анда албетте аны башкарбай, үйрөтпөй, талашып тартышпай, мен билем деген формада эмес, ашыкча эмоциясыз, жумшак, таң калган абалда гана мындай атасы жакшы маанайда отурганда, бирге чай ичип отурганда, балдар жок учурда таң калуу менен мен китептен же болбосо мен бир сабактан, интернеттен бир маалымат көрдүм. Эгерде балдарды биз урушпай, жакшы жылуу жумшак мамиле кыла турган болсок, эртең карыганда бизге дагы ошондой жылуу жумшак сый менен мамиле жасайт экен. Мен буну угуп таң калдым. Ушундай кылышыбыз керек экен деп ойдо калдым. Сен кандай дейсиң деген сыяктуу ар ким өзүнүн сүйлөшүү эрежесине салып жумшактык менен айтса, аталарда балким өзү акырындык менен ошол түшүнүккө баш ийиши мүмкүн. Эгерде аталар дагы балдарына оройлонуп аткан болсо, атасы ушундай экен да, чоң адам өзгөрбөйт экен да, ушу боюнча калат экен да, айтсам да укпай жатат, түшүндүрсөм да укпай жатат, мен ар кандай аракетин жасап көрдүм, бирок өзүнө түшүнүп келбесе кыйын экен да деп четке чыгып, кош көңүл болуп туруп калбастан, мүмкүн болушунча кичине акылы жетип, түшүнүп калган балдарыбыз болгон болсо, аларга атасы жөнүндө түшүнүк берсек болот экен. Мисалы кантип, атаңар силерди аябай жакшы көрөт. Силерди жакшы көрө тургандыгы жөнүндө мага көп айтат. Бирок атаңардын мүнөзү ушундай. Себеби өзү да ушундай оор, уруп, мындай урушуу менен тарбияланып калыптыр да. Ал башкача тарбиялаганды билбейт. Ушундай тарбия жакшы деп ойлойт. Бирок силер үчүн күнү-түнү иштеп жүрөт, силер үчүн аракет кылып жүрөт. Атаңарды түшүнүп койгула. Атаңар үчүн мен кечирим сурайм. Ал жолбосом азыр учурда чарчап турат. Жолбосом азыр ушундай көйгөйлөр менен, проблемалар менен өзү маанайы жок жүрөт эле деген сыяктуу атанын айыптуу, бирок анын себептүү экендигин балага түшүндүрүп койсок, алар сөзсүз түрдө түшүнөт. 6-нчы эреже, албетте балдар жок учурда, ата менен жалгыз калган мезгилде, азыр сенин балдарга кыйкырып бакырган ачууң чынында эле балдарга айтылдыбы, же мага ачууланып атасыңбы? Же жумушуңга кандайдыр бир көйгөй болдубу? Же сыртта кимдир бирөөгө ачууланып аткан жоксуңбу? Деп сурасак болот экен. Бирок муну да спокойно жакшынакай эле айтабыз. Анан аталар сөзсүз түрдө жок, баланы карасаң өзү мындай деши мүмкүн. Ошондо дагы, ооба, сен чындап эле балага ачууң келдиби? Же балдар себеп болдубу, шылтоо болдубу деп экинчи жолу суроо беришибиз керек экен. Эгерде ошентип экинчи жолу суроо берген учурубузда, балким атага дагы чоң адам болгондуктан түшүнүп келиши мүмкүн. Чынында эле мен иштен ачууланып келдим эле, же кимдир бирөөгө ачууланып атат элем, аны балдардан чыгарып алган окшойм деген түшүнүп келип ооба деши мүмкүн. Бирок ооба дебесе дагы, сырттан баланы айыптап күнөөлөп каршылыгын билдире берсе дагы, ичинен акыйкаттай эле ачуусу башка жака келгенин, баласына туура эмес ачуусун чыгарып жаткандыгын түшүнөт. Акырындык менен ушул адатын ачуусун туура эмес адресатка дейбизби, башка жака ачууланып балдардан чыгарбаганга акырындык менен аталар дагы көнө баштайт экен. Акыркы 7-нчи сунуш бул, эгерде мисалы үчүн ата балдарга кол көтөрүп аткан болсо, зулумдук мамиле кылып аткан болсо, каттуу ууруп аткан болгон болсо, баланын алдында атанын авторитетин кетирип албайын деп, өзүбүз тилибизди тиштеп тура бергенибиз канчалык деңгээлде туура. Эгерде бала чынында баланын көздөрүнөн коркуп аткан, жапа чегип аткан, жардамга муктаж, чындап эле баягы жүрөгү оораткан абалда болсо, атасынан токмок жеп, бул учурда биздин жөн гана карап турганыбыз туура эмес экен. Бала үчүн жардамга барышыбыз жакшыраак экендигин айтышат.